muncha suyam seni, emne muncha sagınam. Uçağında denem ısıp, çaşlarından sılagan. O menin sügönüm Nazira, tarbiya bardığına birdey berem. Жалорып сен мага кайгырба, мен суранам сенден суранам. Дал ушул сонун чыгармалардын жаратуучусу, аткаруучусу ырчы Талай Бектурганов көзү тирүү болгондо быйыл 19-июнда 57 жашка чыкмак. Аттиң дал ушундай сонун чыгармаларды жаратып, өзү ака моюнсуна берди. Бирок анын артында бир туугандары бар. Дал ушул Талай Бектургановдун бир тууган карындашы Айнура Бектурганова жана анын кызы Жазгүл менен майкычабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кандайсыздар? Жакшы. Ден-соолугуңуз жакшы Айнур, кандай жүрөсүз? Аман эсен. Аман эсен, жакшы келип алдык. Чаткалдан бери келдиңиздер. Ооба, Чаткалдан бери келдик. Бир жума болуп калды келгениме. Жашоо кандай биякта? Жакшы. Биякта кимдикиндесиздер? Бир тууган эжемдин кызы бар, ошонун үйүндө жүрөбүз. Буюрса, 19-июнь күнү агаңыз Талай Бектургановдун эскерүү кечеси өтөт. Ооба. Филармониядачы. Биз андан кабардарбыз. Буга чейин ошо Сыймык Бешекеев менен байланышып калсам да айтып калды. Ошондой иштер болот. Сүйүндүм чындап эле. Көпчүлүгү билет. Менин жеке өзүмдүн практикамда мындай гитара үйрөнүп баштагандачы. Талай Бектургановдун жана Назира деген ыры бар го. Ооба. Ошону ишертип үйрөнөлүчү дегендер болгондо менин жеке досторумдун арасындачы. Дын депчи. Ошо менен үйрөнгөнбүз, ошо менен ырдап, ошо менен чоңойгонбуз десем болот го дейм. Ушул күнгө чейин, азыркы күнгө чейин өзүнүн ырларынын салмактуулугун, барктуулугун эмесин түшүрбөй келет да. Жалпы серепте менен көрүүчүлөр менен амандашабыз, келиңиз. Талай Бектургановдун бир тууган карындашы болом. Биз 11 бир тууган болгонбуз. 7 уул, 4 кызбыз. Азыркы убакта 3 уул, 2 кыз калдык. Калгандары каза болушуп калды. Өмүрлөрү калтакен. Саймадан мыкты интернети жана ТV менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Мен да кубанып отурам, акемдин немесин, эскерүү кезин неме кылышып атат. Группалаш балдар, Сыймык Бешекеевдер, курсташ балдары, Талай Бектургановду неме өзү көзү өтүп кетсе да агамды эстешип атат. Балдарга рахмат чоң. Келиңиз, кызыңыз. Ооба. Саламатсыздарбы? Атым Жазгүл. Талай Бектургановдун бир тууган жээни болом. Талай Бектурганов студент мезгилинде биз кичинекей кыз элек, мен бир 7 жаштымда болчу. Тагам аябай шайыр, мен шайыр жигит болчу. Ар дайым ушу шаардан келгенде белек-бекчиктерин алып, инструменттерин алып, гитараларын алып келчи. Келип, кимиңер артист болосуңар, ырдап бергиле деп, биз ошондой баягы концерт болуп кетчү да үйдөчү. Кичинекей башка да эжемдердин кыздары бар эле, алар менен чогулуп аябай эринбейт болчу. Ар бирибизге бирден конфет берип, ушинтип биздин талантыбызды көргүзү келет окшойт да. Ошону алдабай, эмес кылып. Ырдагыла, анан могу гитараны көрдүңбү, монтип момундай болсо мындай үн чыгат. Бир сурнай болчу, сурнай ойноп берчи. Бир жака барганда аябай күндө эле конокко чакыра берчи да. Бир жака барганда. Агаңызды? Тагамда. Анан жүргүлө мага башыма суу куюп берип койгулачы деп, шашып башын жууп алып, духилерин сеп, чачтарын прическа кылып, күзгө туруп, мен жеңеңерге жаганбы деп коюп, ушундай. Мен көз алдымда ошолор бар да. Ошондой сүйлөшүп, анан эркелетип, жеени болсок деле бизди бир жакшы көрчү да, жакшы мээрим менен. Эми өмүрү кыска экен, жаш кетти, артында канча деген ырлар кетти, айтылбай канча деген ичинде ырлар калып кетти. Азыр мен ойлойм, мындай ырчылар почти жокко гитаристтер депчи. Ошо тагам
талай Бектурганов менин тагам болгон үчүн мен сыймыктанам. Ушу азыр болгондо может көптөгөн жакшылыктар болот беле, жакшы тынбай эле барып турчу тестистен барып ошо аябай бир көп деле турбайт эле, бир 4-5 күн туруп эле анан сумкасын көтөрүп алып кетчү. Бир кызыл магнитофон бар эле, аны коюп койчу. Келгенде эле магнитофондору коюлуп, бир иш кылса дагы баягы суу алып келип берчи, бар бизге суу алып келип бер дейт, эми крандан барып суу алып келип беребиз мустаксы. Бир иш кылганда да постоянно жанында кичинекей кызыл магнитофон бар болчу. Ошону угуп алып, ошентип жүрчү. Кийин анан мен бир ырым чыгат деп ошо Назира деген ырын бизге айтканда мен коюп туруңуз. Назира деген ырыңызды мен азыр Айнурже сизден сурагым келип атат. Ушул ырдын тарыхынчы. Ар биринин өзүнүн тарыхы болот го. Назира деген баланчага жазылган, андан кийин мисалы толтур ырлар чыкты. Кайгылуу, муңдуу. Анан көпчүлүк айтып коет экен да. Талай Бектургановдун ырлары да кайгылуу, өмүр баяны дагы, жашоосу дагы кайгылуу депчи. Назира чыгармасынын тарыхын айтканга чейин бир куплет ырдайлы. Мейли. Кандай дейсиз? Мейли. Мен литератур чертип турайынбы? Сиз ырдап туруңуз. Мейли. Кайсы Назираны эле? Назираны ырдайлы. Ырдап коелу. Чоо кандай? О менин сүйгөн Назирам, жүрөгүмдө жалгыз сен гана. Жүрсең керек сен да кыйналып, сарсанага батынам. Сарсанага. Суранам сенден суранам, сен кайрылсаң абдан кубанам. Колтукташып сен менен басып, алкыңдан ай мен жыттасам. Дагы бир жолу. Колтукташып Сен менен басып, алкыңдан ай мен жыттасам. дегенсиз. Браво. Сонун үнүңүзгө бареке. Сиз деле ырдасаңыз болчу да экен, Айнурже. Ырдайсыз бирок. Отуруштар. Ырдайм отуруштарда. Жакшы. Келиңиз, Назира чыгармасынын жаралуу тарыхына токтололу. Эмне болуп чыккан, кайсы Назира? Ал Назира деген ыры. Ай, шүмшүк деп коесузбу? Назира деген айылдаш агамдын сүйгөн кызы болгон. Айылдаш бир айылда жашаганбыз. Назира деген ырларды ошо байкем сүйүп калып экөө сүйлөшүп жүрүп ошо Назира деген ырларды чыгарган талай экемчи. Анан тиги кыздын ата энеси бербей койгонда. Назираны. Назираны. Анан кийин анан Россияга кеткенден кийин Жылдыз менен таанышып, Жылдызды ошол жакта алып кеткен. Жылдызга чейин Назира жөнүндө айтып бериңизчи, Айнурже. Дароо эле Жылдызга секирип кетпей. Неме? Назираны бербей койгондон кийин анан шаарга келип жерде неме курсташтар менен жүрүп, неме Нурлан Тилебаевтар менен жүрүп, концерт коюп, гитараны ойноп, андан кийин 1-2 жылдан концерт койгон Чаткалга айылгачы. Анан аяктан келгенден кийин анан Россияга кетишкен. Аякта Жылдызды алып кеткен да кийин. Назира болбой койгондо. Жылдызды аябай жакшы көрөт окшойсуз, Жылдыз эле Жылдыз дейсиз. Жылдыз. Назира менен канча убакыт сүйлөштү? Аз эле сүйлөштү окшойт. 1-2 ай эле сүйлөштү окшойт, он менен. Мындай сүйөрүн айтчу эле? Сүйгөнүм. Карындашы менен байкеси мындай сүйлөшкөндүчү, ай тигини жеңе кылсам жакшы болчудай, сага жагабы деген мындай сөздөрүчү? Талай экен ал жөнүндө. Кийин Назираны айтып жүрдү. Ошону алсамбы Назираны деп. Анан кыздын ата энеси бербей койгондон кийин Кой деди. Кой деди да. Мындай ал убакта бар беле, жуучу чүп, кой эми барып келели ата энесине колун сурап келели кызды депчи. Ал убакта ата энем кары болгон үчүн бизге айтпаган да. Ата энем кары эле да. Канча жашта эле ата энеңиздер? Атам 70 жашта эле. Апаңыз? Апам 60 жашта эле. Ай, Назирадан башка кыз жок калыптырбы деди да. Анан кийин Назираны неме кылып Бишкекке келгенден кийин ошо Жылдызды алып кеткен да Россияга. Ошол жака иштешип келели экөөбүз. Кийин келип той кылгандан кийин үйлөнөлү деп атканда тиги байкем камалып кетип атпайбы? Анан ошону неме кылып камалып кеткенден кийин агамды чыгарам, мен чындык үчүн күрөшөм деп туруп, ошол жака барып иштеп келип, мен чындык үчүн күрөшөм деп кеткен Россиягачы. Коммерция кылган. Жылдыз экөө чогуу кетишкен. Анан курсташ балдарына да айтканда мен ошол жака барып келейин. Мына ата энемди мындай болуп атат, үйлөнөйүн десем, шарт жок деп.
Анан кийин ошол жака кетишкен, Жылдыз экөө чогуу кетишкен. 64-жылкы Чолпонкул деген агам камалып кетти. Эмне болуп камалды? Ал неме чаткалда бир тажиктер барган. Анан алар сууга түшүп кеткен ушундай да. Анан тиги милициялар аларды камаган. Кийин тажиктерди камагандан жана акемди ак жеринен камап берген да. Чолпонкул деген акемди. Ак жеринен алар өлтүргөн деле эмес. Тигилерди өлтүрдүңөр деп туруп анан кийин агамды камап койду да. Кыргызстанда элеби же? Кыргызстанда жок, ошо Жалал Абадта камалган. 3 печеранын баласын камаган. Менин акемди дагы 2 бала. Ал экөө тирүү болгон, кийин бирөөсүн өлтүрүп койгон милициялар. Силер ошо агамдын шеригинин бирөөнү. Ошондо эки эле бала калып атат да. Ооба, мен агам менен дагы бир байке камалып чыгышты олор. Берки бирөө өлүп калды. Көпчүлүк соц тармактардачы Талай Бектургановду поездден ыргытып жибериптир, өлтүрүп коюшуптур, же болбосо атып кетиптир деген маалыматтар бар. Бир тууганы катарында мен сизден сурагым келип атат. Буга чейин деле канча жолу өзүңүздөр ал туурасында балким чуркап жүрдүңүздөр, ким өлтүрдү? Бир тууган эжем бар эле кантип чуркады. өлтүрдү депчи. Акыйкатчы барбы ушундай? Талай Бектургановду ким өлтүргөн деп. Эжем кирди, бара турган жерлерге бардык. Эч убакта акыйкат чыкпады да. Агамды өлтүргөндөрчү. Поезд менен кетип баратса, Москвага бараткан. Эмнеге барат эле? Поезд менен аяка барганы коммерция кылышкан, барышкан ошока. Тиги агамды чыгарып алам деген да. Чындык үчүн күрөшөм деп туруп агамды. Үйлөнөйүн десем, агам камалып кетти. Ооба, шарт жок. Ата энем кары. Анан кийин ошол жака барып кичине иштеп келип, анан үйлөнөм, тоюмду өзүм көтөрөм деп барганда, ал жака чагам. Иштеп келеличи деп. Ошол учурда Кыргызстанда анчалык жумуш жок беле? Мисалы, ырчылык менен деле жакшы эле мындай жанбакса болот эле го. Ошол ырларды ушул күнгө чейин деле хит го, мисалычы. Ооба. Дагы өлбөсө канча ырлар чыгат эле. Өмүрү калт экен, өтүп кетти. Анан поезддан каза болду. Ооба. Ал боюнча маалыматтар чыктыбы? Кийин мындай өзүңүздөр бир туугандары изилдеп көргөндө, эжеңиз изилдеп көргөндө? Барза жанагы поездда ушундай бирөө неме кылды десе, барза Талай Бектурганов экенге да. Анан кийин алар кайра дагы бизге бияка дос балдардын акча сураптыр. Анан алар 2 жолу акча бериптирлер, жардам деп. Кайра Ким сурады эле акчаны? Ошол врачтар да, Москвада врачтар. Сураган экен, кийин барып агамды неме кылган экен, одон мурда эле өлүп калыптыр, ужечи агам. Кийин анан Алматадан бияка жөнөтүштү, анан сыймыктар чаткалга алып барышкан. Өлгүнчү табатын. Ошо Жылдыз деген кызы да чогуу барган ошо. Москвага чогуу барып, кайра кийин сөөгү менен келди. Табаты кайтканда кайра чогуу келген Жылдыз деген кызы. Айылга барган. Мындай жанында болгон киши катарында Жылдыз эле билет экен да, Жылдыз айым эле. Ооба, ошо Жылдыз билет да. Больницага барып апарганда ошо Жылдыз билет. Келгенде сүйлөштүңүздөрбү же убакыт болгон жокпу? Убакыт деле болбоду да, биз өзүбүз менен өзүбүз эле ыйлай бериппиз, жана табатты деле жакшы карабаппыз. Ыйлап эле ошо неме менен боло бериппиз да, табат менен эле. Тиги Жылдызга деле көңүл бурбаппыз. Өзүбүз менен өзүбүз эле. Мындай денесинде эч тактар жок бекен? Денесинде болгондо атылган. Анан могу жактарында бычактаган ушундай да, өлүмүчү. Денесинде октун издери бар беле? Ооба, атылган экен. Кийин карасак. Атылып могу жерлери неме болгондо бул черный поезд эле да өзүчү. Карец неме кылчу эле да өзү. Анан Нурлан Тилебаев айтып атат, бул Талайды жалгыз таштап кетип калган. Ошол жанындагылар деп ошентип атат да Нурлан. Ушулга чейин мисалы эмеси бар беле? Душмандары бар беле? Душмандары ошол агам камалып кеткенде 3 жолу сотун бузуп берген экен да. Алапкада агам камалып жатканда. Ошондо 3 жолу Талай экен барып сотту бузуп берген экен. Агамды ак жеринен акыйкат менен издеймин депчи. Агам эмне үчүн камалат деп. Камалган акемдичи. Анан биз деле ойлоп калдык, кийин эмне үчүн тагдырга чыгасыңар деп агам урушканда, эжемди да, тиги акемди да эмне үчүн тагдырга чыгып жүрүңөр деп.
Ошол учурда Талай Бектурганов мындай белгилүү беле элдин арасында мындай сөзгө алынып калды беле? ооба, ырлары чыгып чаткалга эмне мынча сүйөм деген ырларды апарып концерт койгон. Роза Амановалар барган, Гүлнара Кагар, Нурлан Тилебаевдер барган чаткалга, Айылга концерт коюшуп келген. Биз мектепте окуганда мектеп үйдүн жанында болчу, анан Айшазын илди, мынчасы күнү концерт болот экен деп мен ойлойм да ошол моментте айылдын баары барды окшойт, батпай калган да. Анан баягы өзүңдүн талантың деп бардыгы барып аябай мындайча айтканда азыркы хит болуп эле чыгып атышат го, типа ошол сыяктуу болуп Талай Бектурганов элдин оозунан түшпөй калган да. Элдин оозунан түшпөй калган. Ырларын көчөдө отурушуп алып, чоң байкелер ошондой гитара менен асфальтта отуруп алып ырдап калышкан да. Анан биздин үй ошо тайнемдердин үйү жолдун боюнда болгон үчүн түнү менен деле гитараны алып эле балдар ырдап жүрө бериши. Тайнем рахматы баягы өтүп кеткенден кийин ушу баламдын ырларын ушу балдар ырдап жүрөт деп ыйлайт болчу да. Түндө жолдун боюнда болгондо бойдок балдар өтөт да, эми мектептин окуучулары өтөт, түн жарымда ошентип гитара ойносо эле анан ыйлайт эле. Ушу балам өтүп кетти, ушунун ырлары ушинтип ырдалып атат. Радиодон бергенде аябай ыйлап, анда биздин үйдө телевизор жок болчу. Арно концерттен телевизордон бергенде соседтин үйүнө чуркап барып көрөт эле Тайнем рахматы. Мен балам ырдап атат, телевизордон чыгып атат. Эми ал убакта телевизордон чыккан биз ойноп атсак дагы, Арно концерт болду, Талай Бектурганов ырдап атат десе эле чуркап барып көрө калчук да. Баягы үй толуп калчу да 5 мүнөттө элечи. Ошо соседибиз бар болчу. Ошонун үйүнө барып көрчүк. Радио болсо, радионун үнүн бийик кылып тайтам дагы, тайнем дагы укчу. Чоңойт дейт эле сразу. Анан бир ошо эми өткөндөн кийин имиш-имиштер болуп калса дагы, радиодон берип атты улам. Талай Бектурганов ушундай деп ошенткенде эле уже бүттү. Сразу радионун үнүн жиналып сүйлөгүлө. Не болуптур бир нерсе сен баягы чыгып калабы деген үмүт да. Бирөө дагы табып калабы же дагы бир маалымат болуп калабы деген үмүт менен аябай радио менен телевизор болуп калган болчу да. Тайтам менен тайнемин үмүтүчү. Ошо жакшы сыналарын ошодон угуп калабызбы, акыйкаттыкты. Ушунча жакшы чыгып барат эле ушинтип кетсе деп. Кийин ошодон кийин тайнем ооруп калды, баланыкы büyüdü. Тем более элге таанымал болгондо мен ойлойм бүт Кыргызстан эле ыйлады окшойт депчи. Бизге азыр ушул убакка чейин мисалы мен сыймыктанганым Талай Бектургановдун жээни болом десең, ошо Талай Бектургановдун жээни болосуңбу деп ошентишет да ушул убакка чейин. Азыр өткөн 30 жыл болсо дагы эл алдында, эл арасында кызыккандар көп экен да. Менимче артында көп ырлар калды болуш керек айтылбай, жазылбай, ырдалбай. Ооба, да өлбөсө дагы ырдылар чыгарат эле да. Бул тагам мен ойлойм да, баягы тагам өзүнүн жашоосунан алынган ырлар, өзүнүн жан дүйнөсүнөн чыккан өзүңдүн сезимиңде кандай бир жана болсо чыгарат го, ошо бир ошондой ырлар, ошондой сезимде да өзүнүкү баягы Назира дегени, бир туугандарына арналган ырлары. Ата эне мисалы. Ата эне ошо өзүнүн жашоосундагы алынган ырлар деп ойлойм да. Эми ал убакта баары эле ушу тайнем рахматы ошо тагам барганда аябай сүйүнүп ошентчи жоолуктарды апарып берчи. Эми 25 жашында азыркы балдар деле жиналып калды. 25 жашында тайнеме жардам берип, ошо жоолуктарды апарып берип, экөө менен аябай сүйлөшүп отурчу да. Кичине момпосуларды апарчы, анан бизге бир-бирден берип койгон. Эми биз эмне деп сүйлөшкөндө эле көп маани бербейбиз анан. Тайнем менен тайтам жанына отуруп алып анан эмне сиздер карыдыңыздарбы деп ушундай жана эми келин алып келем да деп ошентип калчу да. Окуп жүргөндө эже, агаңыздын артынан чуркаган кыздар көп беле? Ооба. Көп эле Талай Бектургановдун эме сүйүп калган кыздар. Аркасынан өздөрү ээрчичү, кара тору мындай мага окшогон кара тор эле да, байкемчи мага окшош эле. Көп айтат, сен Талай Бектургановдун карындашысыңбы деп. Сен да ырдайсыңбы деп мага көп суроо беришет. Сенде да талант барбы деп. Анан мен айтам, тиги атамда бар болгон, атамда талант бар болгон, тиги агам ошондон кесибин тандаганда Талай экен да деп ошентип мен десем, сен да ырдайсыңбы Талай Бектургановдун карындашы экенсиң дешип. Көптөр суроо берет мага да. Анан жок дейсиз, ырдабайм дейсиз. Жок, мен ырдабайм деп айтам.
үй бүлөдө 11 бир тууган болсоңуздар, Ооба. 11 бир тууган ичинен бир эле бир тууган ырдап чыкты. ооба талай экен ырдап чыкты. Анан бир тууган агамдын баласы бар эле, алда ырдачу эле, алда өтүп кетти да. Жусуп дегенде ырдачу эле Талай Бектургановдун ырларынан. Ошондо Талай Бектурганов каза болгон учурда ата энеңиз тирүү беле? Ооба тирүү эле да, атам да, апам да. Кийин анан өтүшүп кетти. Жоготуу чындап эле кыйын болуш керек экен. Мисалы, Ооба. ата эне үчүн баланын жоготуусу аябай оор деп калат го. Канчалык эме кылып жүрдү? Ичинен сыздап жүрдү ата энеңизчи? Ата энем ошо талай кем өткөндөн кийин эне да, апам аябай неме болуп жүрдү. Кыйналып жүрдү. Атам эми сал эркек киши да. Атам деле анча мындай неме болду. Ого караганда апам көбүрөөк, эне баары бир энеге кыйын иш болду да деп апам көбүрөөк неме болду да. Элдер ай дезе деле болбой эле баягы мазарга бара берчү да, Куран окуп келейин деп эле эстелигин артышып, ыйлап, ушундай аябай кыйналып, анан ошодон кийин ооруп калды да тайнем. Анан көбүнчө ошо мени бас, сен зирексиң, мага шерик бол деп ошентип кышы болобу, жай болобу ушу жана мазарга барып эле эстелигин кучактап, ыйлап эле ушинтип балдардын ичинен мындай жакшы көргөнү, сырдашканы ошо тагам окшойт эле, ошого дагы ушунчалык кыйналды окшойт деп ошенттим да. Ошол моментте көп ыйлап, Куран окуп ошентип келет элек. Жума сайын бир, ай сайын барбаса бир 2 жума сайын барбаса бир айда бир обязательно барчы да. Башына барып Куран окуп, анан гүлдөрдү коюп койгон, гүлдөрүн тазалап ошентип. Кайсы жака коюлду эле? Тастапиянга. Ал кайсы жакта? Ошол чаткалда да, ооба. Чаткалдын өзүндө эле. Өзүндө ооба. Буга чейин ошо бир эмесин көрүп калдым, отрывок кыска үзүндүсүн көрүп калдым да. Талай Бектургановдун жашаган үйү азыркы учурда ушундай абалда дегендичи. Азыр кандай азыр жашап Азыр аткан үйү? жакшы болуп калды. Тиги акимдерибиз Алтынбек Жыргалбаевич ондогон, өкмөттөрдөн ондоп комиссиялар барып, азыр 5 комната кылып, сонун кылып салдыртып койдум. Ошонун бир комнатасын музей кылайын деп атам. Ичинчи тиги агамдын инструменттерин коюп, гитаралары бар, аларды коюп ошол үйгө. Ошол бир комнатасын музей кылып атайын деп атам мен. Ошол үйдө жашаган. Жашаган ошол үйдө, ооба. Кандай күндөр өттү эле? Чогуу өткөргөн күндөр, кызык күндөр. Аябай биздин чаткалда айылда чоң дарыя бар эле да үйдүн аркасында. Ошол жерлерге барып, сүзүп, бир бала сууга түшүп кетсе, ошону сүзүп барып кармаган күндөр болгон. Чаткалга айылга барганда гитарасы менен токойлорго түшүп, гитара балдарга ойноп берген. Ошондо ойноп атканда бир 2 кылы үзүлүп кеткен экен да гитаранычы. Үзүлгөнчө ойногонбу? Ооба, Талай Бектурганов гитара ойноп берген экен балдарга. Чоң токой болгон да ичи айылда. Жаңыртып ырдаса керек, э? Ооба, ырдаган экен ошол жерде. Мектепти бүттү. Мектепте мындай шок болуш керек, э? Кыздарга тийишип, балдарга тийишип, достору көп болуп, чымчып сүйлөп коюп, ыр жарата коюп окуп жүргөндө элечи. Ошол учурда эле мындай ырлары бар болуш керек, э? Дептерге жазган. Ошо балким мен Айнур эжеге чалганда айтып калдым. Айнур эже балким болсо биздин эмебизге, студиябызга ала келиңиз, көрсөтөлүү көрүүчүлөргө десем, азыр жок, ошо чаткалда калды эле деп калды. Өзүңүз сиз көргөнсүз да жыйын катарында. Ооба, бир чамадан болчу. Мурунку чамадан, ошонун ичинде полный аттестаты, баягы грамоталары, бардыгы, аябай грамотасы көп болчу. Ошолор бар болчу. Анан бир комнатада айтып атам, илип койчук да. Постоянно ошол жерде илинип турчу. Барып анан жыйыштырып, өзү кыздарга окшогон болчу. Тазалачу эле. Мен баягы чечиреп жанында турам да, ону сүйлөп, буну сүйлөп, чаңын артышат, кайра салат. Мен жок болгондо эч кимди тийгизбегиле деп ошентип коет болчу. Медалдары бар болчу. Анан кийин өткөндөн кийин ушу баягы кызыккан адамдарга көрсөтүп жүрдүк. Көбүнчө бияктан барып, Куран окутушуп, анан сиз айткандай баягы блокноттор болгон экен, күндүк жыналарын жазган, ошолорду окушуп жүрүштү. Мага кызык да азырчы. Ошонун ичинде эмне деп жазылган болду экен, кимдер жөнүндө жазган болду экен депчи. Сиз билесизби? Балким азыр окуп калгансыз ачып. Биз окуп уже ушу
баягы сүйгөн жазылганы, жашоодон алынганы ошолор азырга чейин деле бар. Жана альбом анда чоң момундай альбомдор болчу, жабыштырып коюп турган. Ошонун артына жарымына сүрөт кылып, жарымына ошо жазышып калган. Өзү жазган экен да. Кыйналдым, сүйүп калып деген ушундай өзүнүн кичине болсо дагы кыскача ырларын жазган экен. Может, ошолордун ичинен ыр кылып чыгарам деп жазылган ичиндеги армандары, сөздөрүдүр. Чаткалдан Бишкекке келгендечи, окууга тапшырганда өзү эле келди беле же бирөө жарым? Өзү эле келген. Өзү эле келип бул жакта да иштеп, тиги иштечү эле дагы окучу эле студент убагында. Жакын достору ким азыр? Жакын достору Сыймык Бешекеевдер болгон, дагы курсташ балдар болгон. Олар да концертке эртең келебиз дешип атат 10-июнда. Сыймыктарга окшоп, Бекбордиевдерге окшоп жүзө болмок деп ойлойм агамдычы. Да ырлар чыгат эле. Ушуларга окшоп жүзө болот эле да ушулардын арасында. Эл артисттик наамын алып, ушундай даражага жетип, ошентип жүрөт болчу да. Агаңызды кандай элестетмексиз мисалы? Мен ошо апам айткандай эле Бекбордиев, Сыймык экелерде ушуларга окшоп, ал деле кыргыз эл артистинин наамын алып, көптөгөн өзү может дагы таланттуу жыналарды балдары болот беле, ошол үйлөнсө болмок. Может, баласы таланттуу болуп калмак беле. Ошо болсо ошо мындай өнөр жагын аябай өнөр жагы жолу менен кетмек болуш керек деп ойлойм да, баягы ушу чыгармачылык жагы мененчи. Азыр чыгармачылыгын улаган эч ким жокпу азыр бир туугандардын арасында? Бир тагам бар болчу. 73-жылкы. Ошо Сыймык байкелер тагам өткөндөн кийин ал тагамы ырчы кылып алып келебиз деп, ал да кичине ойночу да. Кийин анан ушу эмне болду, кызыгуусу кеттиби, кызыкпай калды. Азыр эми тагамдын балдары бар. Ошолор ойноп, алар деле жакшы ырдашат. Бектурганов Нургазы деп гитарасын түшүрбөй ырдап жүрөт. Кичинекей кезибизде алмабыз бар эле мындай эшигибиздин жанында. 3 түп алма. Ошолорго азынып, мынтип алма терип, чогуу жүрчү элек да. Анан карындашым деп бизге алмалар терип берчү эле. Ал убактагы алма жок эле да эч кимде. Мен атамдын эле алмасы бар эле ал убакта. Алмаларды терип ошондой ойногон күндөрүбүз болгон. Ошол эжем каравандык эжемкине келчү эле. Дагы бир тууган эжем бар эле, аныкын айылдап барышчу эле. Эме шаардан окуудан келгенден кийин, каникулдарда келгенден кийин мындай келдичи бир туугандар чогулалычы, сагындым силерди деп айтчу беле? Ооба, отургула келгиле деп кыргыз казаныбыз бар эле, апам эт салып, эт түспечү эле да. Анан кийин келгиле тамак жейли чогуу деп, тиги атамдарды, апамдарды кошуп алып тамак жечү элек. Бияктан баргандан, студент болуп баргандан кийин. Ошондо отурганда бир туугандардын арасында ырдачу беле? Атаңыздар бар, апаңыздар бар, бир тууганыңыздар бар. Ооба, ырдачу эле жанагы тарбия бардыгына бирдей берет деген ырларын ырдап бизди чогуу отургузуп алып ошолорду ырдачу эле гитарасы менен. Ата энеңиздер аябай сүйүнсө керек ошол ырды уккандан кийинчи. Алар ушул күнгө чейин мындай өзүнүн немесин түшүрбөй келет да. Ооба, ошо авторитетин десек болот го дейм. Ошол ырларын ошо биздин баягы турмуштагы болгон немеге чыгарганда агамчы. Тарбия бардыгына бирдей берет деген ырды. 10 бала болсом да ата эне. 10 бала болсоң да, 10 бала бир ата энени бага албайт деп ошого карата биздин баягы семьяска карата ырдаганда ошо ырдычы. Мен ошентип эле ойлой берем. Да биздин турмушубуздагы неме семьяга карата ырдаганго деп ойлойм да. Ал убакта жокчулук болот эле. Ооба, ал убакта кыйын. Эми кээ бирлерде бар болгон, кээ бирде баягы көп семья болуп кыйналып жашаган убакыт болгон. Ошол ырларын ошого карата биздин турмушубузга карата ырдаганбы деп ойлойм да. Ырынчы. Балдардын бир туугандардын арасынанчы көбүрөөк ким жардам берчү эле? Ошол акем жардам берчү эле да, Талай Бектурганов. Эң балдарыбыздын ичинен ошол бизге көп жардам берчү эле аябай. Акчасын берет. Акчасын берет, өзүнүн көңүлүн, өзүнүн күчү менен окуду студент болуп жүргөндө. Ата апама мээримдүү эле, боорукер эле,
үйгө барса үйлөрдү жийип аккуратный кылып бизге жардам берчү эле. Анан тиги апамдын да жоктан неме кылып, оңдоп. Биздин үйдө мындай эң боорукери ушул агам эле да. Сиздер карап туруп айтчу эле, ай, апам жолун оңдобойсуңар же, минтпейсиңер, Ооба, тинтпейсиңер. көйнөгүн жууп бербейсиңерби? Жоктан жууп бербейсиңерби деп ошентчу эле да, аябай боорукер. Бизге мээримдүү эле да. Үй бүлөдө 11 бир тууган болсоңуздар, Ооба. 11 баланы багыш деле кыйын да ал учурдачы. Ата энеңиздер эмне жумуш кылчу эле ал учурда? Атам сайыстын убагында гаражда иштечү эле. Ал убакта трактор, машиналар, техникалар ошол жерде турчу эле да. Атам ошол жерде иштечү эле, каравылчу болуп. Апам больницада иштечү эле. Больницадан жакын эле да үйүбүз больницага. Анан көп семья болгон үчүн апам ошол жерде техничка болуп иштечү эле. Батирене болгон апам. 11 баланын батирене болгон. Көбүнчө мен жардам берчү элем апама. Жардам берип, барып полдорун жуушуп, көп жардам берчү элем. Арабызда жүрсө болмок деп ойлой берем да. Талай Бектургановдун карындашы болгон үчүн мен сыймыктанам. Ырдатпасам болбойт го дейм. Баары бир Талай Бектургановдун карындашынын кызы келип отурат. Бир чыгармасын суранайын, ырдап берсеңиздер, андан кийин маегибизди жыйынтыктайлы. Ырымдын сырлары деген бир чыгармасын ичине болсо да. Чогуу, апаңыз менен дуэт, келиңиздер. Ырдап берейин агамдын ырын. Келиңиздер. Деп жатам кимге жаштыгымды, улгайды сени көпкө көрбөй көзүм, көдөндү жарып чыккан үшкүрүккө, окшото берчү болдум өзүмдү өзүм. Мен үчүн сезилбей кою күнөө, бакыт деп сен мага берген дүйнө. О сенсиз өткөн күндөр жалган арман, о сенсиз өткөн күндөр баары жалган. Мен үчүн сезилбей кою күнөө, бакыт деп сен мага берген дүйнө. О сенсиз өткөн күндөр жалган арман, о сенсиз өткөн күндөрдүн баары жалган. Браво. Азаматсыздар, өнүңүздөргө береке. Жашоодо мындан ары эме болбосун. Кайгы болбосун, капа болбосун, жалаң эле сүйүнүчтөр болсун, жалаң эле кубануулар болсун, жалаң эле жакшы бир күндөр болсун деп айтам сиздерге. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, оорубаңыздар. Агаңыз өзү өлсө дагы артында ырлары калды, ырлары жашай берет. Аны уккан кыргыз эли сөзсүздөрдө мындай сүйүнүп, кубанып, бул Талай Бектургановдун ыры деп мындай мактануу менен айта алышат да. Сыймыктанам. Сиздер бар болуңуздар. Легендарылуу ырчы Талай Бектургановдун жаркын элесине арналган концерт өтөт. Жалпыңыздарды ошол концертке чакырабыз. Биз дагы ал концертте болобуз, буюрса. Аты жөнүм Камилет Даняров. Көрүшкөнчө.